Кыйналган күндөрүңдү кимдер туят? Эртең менен чай ичпейсиңер. Кээ бир күнү катуу нанды тиштейсиңер. Акча таап үйүмө жөнөтөм деп 12-14 саат иштейсиңер. Акчанын табуу жолун издейсиңер. Жарытып кийим деле кийбейсиңер. Орустун мыйзамында иштеп жүрүп өмүрдүн өткөнүн да билбейсиңер. Ар күн сайын үйүңөрдү ойлойсуңар. Жок дегенде уйкуга да тойбойсуңар. Түшүңө кирип калса жакындарың чочуп туруп жакшылыкка жоруйсуңар. Көңүлдү ишке гана бурасыңар. Бир үйдө 10-15 турасыңар. Кыйналып араң тапкан акчаңардын эң алдын батирлерге сунасыңар. Кээде ток, кээде ачка каласыңар. Көңүлгө сагынычты саласыңар. Атың өчкүр акчаны көбөйтөм деп үйүңөргө 2-3 жылда барасыңар. Кээ күнү ооруксунуп каласыңар. Ата-энеңе жакшымын деп чаласыңар. Ооруну өтүштүрүп алгандан соң таптакыр жатып дагы каласыңар. Ата-эне балдарыңдан алыс болуп, сагынычтан боор ооруп, сарык болуп, жарытып тамак ашты жебесең да шишик басып каласыңар. Кээде толуп эзилип, жүрөгүңөр ооруп турат. Туулган жерге барсам деп эңсеп турат. Башкалар көзү менен көрбөгөн соң кыйналган күндөрүңдү кимдер туят? Ачка болсоң толтура, акча болсо толтура чеңгелиңде. Жакшы жашап, жакшылардын келинде. Иштесең, кыйналсаң да өз үйүңдө. Жашаган кимге жакпайт өз жеринде. Автор Урматхан Ишановна.